İlgeri bir tünöktö ак боз үйлөрдөн эл жоголо баштаптыр. Күндүн биринде жылкыларды кайтарып жүргөн малчы боз үйүнө кайтпады. Эртеси күнү токойго отунга кеткен адам дайынысыз жоголду. Андан кийин балык кармап келем деген ушул түнөктүн бир тургунун элдер таба албай калышты. Ошентип күндө адамдар жоголо баштады. Аксакал аңчыларды чакырып алып айтат: Токойго кеткен адамдардын дайынысы жок. Кичинекей балдар жетим боло баштады. Элдер коркуп атат. Эмне кылабыз балдарым? Кандай дейсиңер? Биз бийик тоолорго чыгып, жоголгон элдерди издеп келели. Аларды сөзсүз табабыз. Убада берем сизге, ата. Макул балам. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун. Биз сөзсүз себебин таап келебиз. Жакшы калгыла. Ошентип аңчылар жолго чыгышат. Кечке чейин жүрүп, издебеген жери калбайт. Булар эч жерде көрүнбөйт го, я? Жердин астына түшүп кеткенби? Кандай дейсиң? Ооба, буларды оңой менен таппайбыз го, сезип атам мен. Караңгы кирейин деп калды. Курсакты тойгузуп, конуңорго жер табайлы. Макул. Анан бир бутакта отурган кушту атып, үңкүргө алып келип от жагып, куштун этин жеп, ошол үңкүргө конуп калышат. Эртең менен болсо жолго чыгышат. Эртеси күнү бүт токойлорду, талааларды, тоонун этектерин жана чөлдөрдү кыдырса да эч кимди таба алышпайт. Издери да көрүнбөйт булардын. Эми кайсы жактан издейбиз, билбейм. Чарчадым. Эми бул бийик тоого чыгып, ошол жакта карайлы. Кандай дейсиң? Макул. Кеттик анда. Түшкө жакын тоонун чокусуна чыгышат. Бул жакта да эч ким жокко. Бирөөдөн сурасак жакшы болот эле. Тетиги жерде бирөө турабы? Жүр басып барайлычы, жакыныраак. Ассаламу алейкум. Биздин коңуштан элдер жоголуп атат. Сиз бул жерден эч кимди көргөн жоксуңарбы? Мурда күнү бирөө басып бараткан, осундарын көтөрүп алып, тамагы айрылганча ырдап. Сага ушунча күлкүлүү болуп атабы? Азыр көрсөтөбүз сага. Айт дейм, кайсы жерден издейли жоголгон кишилерди, я? Айт батыраак. Силерди шашпагыла. Азыр көрсөтөм силерге. Каман! Бунун бизге пайдасы жок. Баары бир эчтеке айтпайт эле, кыйнасак да. Карачы, каман келип атат. Ал батыраак жаагыңды атайлы. Бирок чуркап жаткан каман аңчылардын жээресин сезип да койгон жок. Жааларын таштап, аңчылар качып, эптеп бир бакка чыгып алып, жандарын сактап калышат. Каман болсо улам ал бакты сүзгүлөп атып, азырын аңчыларга жетейин деп калып, бирок анан чарчап ал жактан кетип калат. Каман көрүнбөй калганда аңчылар бактан түшүп качышат. Дагы эки жолу сүзгөндө бак сынат эле. Ушундай көзгө көрсөтмөк бул каман.
жакшы болбоду качып кеткенибизге деп бир көлдүн жээгине келишет. Ушул жерге конуп калайлы. Каман буйрса бул жакка келбейт. Мен токойго барып отун терип келейин. Сен мени бул жактан күтүп тур. Бир аңчы көлдүн жээгине түшсө, аны чакырып аткан сууда перилерди көрүп калат. Алар болсо күлүп жылмайып, ширин сөздөр менен аңчыны көлгө азгырат. Чарчап турган аңчы суу перилерге сүзүп барса, алар аны терең жакка апарып талап жөктүрүп салышат. Токойдон отун көтөрүп келген досу бүт барын көрөт. Бирок эч жардам бере албайт. Элдердин баары бул жактан жоголгон турбайбы? Суу перилери буларды талап турду. Бул таштын астынан көлдүн суусу туңгуйга кетип атат. Бул ташты түртүп салсам шаркыратма пайда болуп, булардын баары кырылат. Күчүм жетпеди. Эмне кылсам? Мага каман жардам берет. Талаага чыгып алып, аябай катуу кыйкырат. Аны алып, каман аркасынан кубалап жөнөйт. Көлдүн жээгине жакындаганда аңчы таштын үстүнөн секирип кетет. Каман болсо көлдө тере турган ташты сүзүп, моңгоюп чөкчөт. Ушул убакта эле шаркыратма пайда болуп калып, бүт суу перилери ылдый агып, курч таштарга баштарын жарып өлүшөт. Ушуну көрмөксүңөр. Эми эч качан силер элдерге кол сала албайсыңар башка. Анан баратып, жарадар анчы досун таап алат. Ай досум, сен тирүү турбайсыңбы? Кичине чыда, азыр сени көтөрүп барам боз үйгө чейин. Ошентип 2 күндүн ичинде конушуна жетишет. Рахмат силерге. Эми элдердин баары коркпой эле малдарын кайтарып Токойго бара башташты. Бул жигитке жардам берип, боз үйгө көтөрүп келгениң жакшы болду. Буюрса 10 күнүн ичинде сакайып бутуна туруп кетет. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.